Расул атынын пайдасы, өзгөчө мааниси, анан тарыха. Расул араб тилинен которгондо элчи, жиберилген өкүл, кабар жеткирүүчү дегенди билдирет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам деп сыймыктан айтабыз, пайгамбарыбыз расул болгон, элчи болгон. Бүгүн Кыргызстанда дагы кыргыз элчилиги бар, Америкада бар, Европада бар. Элчи болуш өзгөчө жакшы нерсе. Пайгамбарларга таандык нерсе Аллах Тааланын расулу. Муса, Иса, Ибрахим, Исхак бардык пайгамбарлар, Айса булар элчи болушкан мекендештерим. Жараткан Аллах Тааланын буйруктарын бизге жеткирген. Расул ысымы өзгөчө жакшы ысымдардын бири да. Негизи эле элчи болуш өзгөчө жакшы. Элчиге өлүм жок деген сөз бар. Мисалы, согушта дагы миңдеген адамдарга ак байракты көтөрүп алып элчи барса жок, өтүрүш жок. Ислам расул. Анан көп учурда бизде кыргыздарда өзгөчө Абдурасул деп коет. Абдурасул кошпош керек. Абду бул элчинин кулу деген бул туура эмес. Жараткан Аллахтын кулу деп көп нерседе айтылат. Абдурахман, Абдурахим деп, Аллахтын кулу деген туура, бирок Абдурасул бул болбойт. Ал-Расул деп именно ошол элчи дегенге дагы маанини берген, бул дагы туура эмес. Мааниси жакшы жана урматтуу ысым. Ислам түшүнүгүнө ылайык маанидеги ысымдардын катарына кирет. Көптөгөн мусулман үй бүлөлөрүнүн уулдарына коюлган жакшы ысымдардын бири расул болуп эсептелет. Ысым өзгөчө касиетти берип койбойт адамга. Бирок расулду атты укканда адам өзгөчө бир мотивация алыш керек да. Дух алыш керек, күч алыш керек. Ошондуктан аракет кылайлы расул ысымын койгонго, балдарыбызды ошого ылайыктуу тарбиялаганга. Ондай согушта 1000 лашкерге каршы чыккан расул бар. Жөнөкөй карабаш керек да ысымга. Баланын ысымы тебет. Көп учурда мотивация берип коет. Жеин чайдан кой. Анан айтайын дегеним мекендештерим, тарбия жаатында кошойлу. Баланы эртерээк кошойлу. Коркуп отура бербейли. Апаларыбыз бүгүн өтө көп корко берет. Ана жака жөнөтүшөн коркот, бияка эме кылганы коркот. Эртерээк той марекелерге алып барып, өлгөн жерге коркпостон баланы кошуп, элге кошуп, коомду кошуп, тезирээк права алып берип, тезирээк машина мингени үйрөтүп, жашоонун муктаждыктарын тезирээк балага үйрөтүшүбүз керек, коркпошубуз керек. Коркот берсең отура бересиң. Балаң лох болуп калат, жумшак болуп калат, эч нерсеге жарабай калат. Баланы эркек кылыш үчүн эртерээк чоңураак адамдарга кошуп, территориясы чоңураак, ойлонушу, кругозору чоңураак, бизнесмендерге, буякта диний багытта алымдарга тезирээк кошуш керек баланы. Ошол жактан таасир алып, ошол жактан багыт алат, ошол жактан күч алат бала, энергия алат. Ошол жараша аракет кылат. Анан ошол эле бир системада, ошол эле адырдасында калып кетсе, ошо калып кетет, ошол ой, ошол деңгээл менен. Ошон үчүн балабызды тезирээк чоңураак территорияларга кошойлу мекендештерим.